Саламатсызбы? Сиздин оюңуз боюнча президенттикке ким татыктуу? Ушул мен Садыр Жапаров татыктуу деп ойлоймун. Эмне себептен? Ол элге реально карайт да. Элди ойлоп, мындай келечегин ойлойт. Эл кантип жашашын ойлойт, өзүн ойлобойт да ол. Ошо элди ойлойт. Ошон үчүн мен ошо Садыр Жапаров татыктуу деп ойлойм. Экинчи сурообуз бул Кытайдын карызын эл несебинен мындай төлөйбүз деп талкуу жаратышууда. Бул элге кайрылса сиз жардам берет белеңиз акчалай? Енді жардам беребиз го, бирок жеп жуткандар төлөш керек да оны. Биз эл оны жебегенден кийин элден эмеле. Ошол жеп жуткандарды кустуруп ошону төлөтүш керек да. Канткенде Кытайдын карызынан кутула алабыз сиздин оюңуз боюнча? Биз эми аракет кылыш керек Кытайдын карызынан кутулуш үчүн. Келечегибизди ойлосок аракет кылыш керек. Ар кандай жолу менен болсо неберелерибиз, эми биз эми жашап өттүк эми мындай. Чебре, неберелер ойлош керек да. 10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм анда сиз айткандай ажоо болом, өтпөсөм анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбойдон калам. Аркадий Дубнов, эксперт. Садыр Жапаров бийликти узурпациялап алды. Кыргызстандын парламенти 3 окууда парламент депутаттарын кайталап шайлоону өткөрүүнүн жолжобосун жөнгө салган Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга толуктоолорду кабыл алды. Ошентип президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров баштаган Кыргызстандын учурдагы бийлиги шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү жана конституциялык реформа аркылуу укуктук талаага кайтууга аракет кылып жатабыз деп ырастоодо. Москва Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кандай баа берет? Ушул жана башка суроолорго Борбор Азия өлкөлөрү боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов Азаттыкка жооп берди. Ал суроолорго жооп берип жатып, Садыр Жапаров бийликти узурпациялап алды деп билдирди. Ал сонун адам, берген убадалары мыкты, чоң колдоосу бар, чоң пландары бар деп жатышат. Мындай пландар адатта ишенимсиздиктен улам бузулат. Муну мен эксперт катары айтып жатам, деди Дубнов. Эркин Асрандиев эмнеге Садыр Жапаров менен иштешүүдөн баш тарткан? Мурунку вице-премьер-министр Эркин Асрандиев эмне үчүн Садыр Жапаровдун командасында иштөөдөн баш тартканын түшүндүрдү. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымы боюнча 2013-жылы ал Ысык көл Инвестбанктын консерватору болгон жана мурунку жылдары Азия Универсал банкы, Манас банкы жана башкалар менен биргеликте жасалган банктын мыйзамсыз бүтүмдөрүнө байланыштуу документтерди көргөн. Бул операциялар Максим Бакиевге жана анын айланасындагыларга байланыштуу деп айтууга негиз бар дейт ал. Бул операциялар Райкул Жапарованын жетекчилиги астында жүргүзүлгөн. Банк иш жүзүндө анын колунда болчу. Муну Садыр Жапаров билбей кое алган жок деп ойлойм. Бул жылдары ал Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болуп иштеген. Коррупциянын алдын алуу агенттигин жетектеген деп жазган Асрандиев. Ал кадыр баркына күмөн санаган адамдардын жетекчилиги астында иштей албай тургандыгын кошумчалаган. Нариман Тулеев Бишкек мэринин милдетин аткаруучулукка кайтып келди. Нариман Тулеев өзүнүн биринчи вице-мэр жана мэрдин милдетин аткаруучулуктан кетүү боюнча жазган арызын кайтып алды. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматынан билдиришти. Биз Бишкек шаардын мэриясы учурда кала жетекчисинин милдетин мыйзамдуу түрдө аткаруучу болуп вице-мэр Нариман Тулеев эсептелерин расмий билдиребиз. Аны 21 октябрь күнү отставкага кеткен мурдагы жетекчи Азиз Сурахматов дайындаган деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда Бишкек шаардык кеңешинин КСДПК, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата журт фракциялары өзүн-өзү мэр деп алгандарды тааныбайт. Ошондой эле шаар жетекчилигине мыйзамга ылайык муниципалдык кызматкерлер арыз жазгандардан тарта, эгер жетекчилик ага кол кое элек болсо, 3 күн ичинде чечимин өзгөртсө болорун кошумчалашты. Тулеевди кызматтан бошотуу боюнча чечим бүгүнкү күндө жок. Андыктан ал юридикалык жактан дагы факты түрүндө дагы биринчи вице-мэр боюнча калат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 21 октябрда Бишкек шаардык мэриясынын алдында Тулеевдин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышын мыйзамсыз деп эсептегендер митингге чыгып,
анын тарапташтары менен чатакташа кеткен. Анын эртеси Нариман Тулеев мэрдин милдетин аткаруудан да, вице-мэрликтен да баш тартып арыз жазган. Бишкекте улгайган аял батирдин ичин таштандыга толтуруп алган. Керексиз делинген буюм тайымдар тазалык муниципалдык кызматы тарабынан тазаланды. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы үйдүн ичиндеги көрүнүштү, андагы тазалоо иштери тууралуу видеону жарыялап билдирүү калтырган. Бул улгайган аялдын үйү кошуналарга бири-бирине колдоо көрсөтүп, кантип жашап жатканын билүү маанилүү. Албетте тазалыктын биздин кызматкерлер жыйнап кетебиз. Бирок азыр бизге да кыйын болуп турат. Нариман Тулеев сиз бизге керексиз деп айтылат билдирүүдө. Социалдык тармактын колдонуучулары таштандыга толуп калган үй менен Нариман Тулеевдин кандай байланышы бар? Силер Тулеевсиз эле сонун иштөөчүсүңөр, эми деле сонун иштейсиңер деген сындуу пикирлерди калтырышкан. Жапаров алгачкы иш сапары менен Россияга барат. Президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров чет өлкөгө болгон алгачкы сапарын Россияга жасайт. Бул тууралуу маалыматты Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев билдирди. Биз чет өлкөгө чыгуу маселесин көп талкуулайбыз. Айрым мамлекеттерден чакыруу түштү. Бирок биз үчүн албетте Россия артыкчылыктуу мамлекет болуп саналат, деди Казакбаев. Министр бул тема Россия тим башчысы Сергей Лавров, ошондой эле Россия Федерациясынын президентинин администрациясы менен талкууланганын кошумчалады. Президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 24 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун убактысын жарыялады. Бул тууралуу маалыматты БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Анда жыйын өтүп, Нуржан Шайлдабекова 2021 жылдын 10 январда президенттик шайлоо өтө турганын билдирди. БШК мүчөлөрү бул убакытты туура көрүшкөн. Садыр Жапаров 10 январда президенттик шайлоо болот. Андан кийин реформалар жүрөт. Парламенттик шайлоо эмки жылдын 1-жарымына чейин болбойт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. 20 декабрда парламенттик шайлоо болот деп туура эмес маалымат тараткандарга ишенбегиле. 10 январда президенттик шайлоо болот. Андан кийин Кудай буйруса реформалар жүрүп, парламенттик шайлоо өтөт деп жазылат маалымат. Хабиб Нурмагомедов карьерасын жыйынтыктады. Көпчүлүк чыдамсыздык менен күткөн Хабиб Нурмагомедов менен Жастин Гетжинин чемпиондук наам үчүн беттеши өтүп, россиялык мушкер 2-раунддан жеңишке жетти. Муну менен Нурмагомедов 29-рет октагонго чыгып, 29-жеңишин камсыздады. Бул беттеш 24 октябрга караган түндө Абу-Дабидеги мушкерлер аралы аренасында өткөн УФСнин 254 мелдешинин башкы беттеши болду. Хабиб Нурмагомедов: биринчиден командама ыраазычылыгымды билдирем. Жеңишке жетишиме алардын салымы чоң. Мага көпчүлүк атаң жок мушташпай эле коюшумду айтышууда. Ошондуктан карьерамды жыйынтыктоону чечтим. Менин жалгыз гана апам калды. Мен ага көбүрөөк убакыт бөлүшүм керек. Суравалдиева: мени чаап жиберген аксакал атаны кечирдим. Атаке, мени да кечириңиз. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эльвира Суравалдиева Ала Тоо аянтында митинг учурунда аны чаап жиберген аксакалды кечиргенин айтты. Бул тууралуу анын Facebook баракчасына жазган маалыматына шилтеме берип Барометр билдирет. Аксакал ата өзүн ыңгайсыз сезип жатат го. Атаке, кейибеңиз, мен кечирдим. Мени да кечириңиз. Мындай болуп кетээрин билсем, ошол күнү трибунага чыкпайт элем. Актана тургандай сөз да жок. Алдандык жаштар. Эскилер эскиче ойноп кетишти. Бирок жакын келечек үчүн 5-октябрда аянтка келгендердин астында сүйлөгөн сөзүмөн кайтпаймын. Акыйкат үчүн күрөш да, үмүтүм да өчпөйт. Иштейбиз, деп жазган Суравалдиева. Биримдик Кыргызстан мекенчи кайталанган шайлоого катышпай турган болушту. Борбордук шайлоо комиссиясына 23 октябрга карата 25 саясий партия алдыдагы шайлоого катыша турганын билдирген. Буга чейин БШК жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо күнүн 20 декабрь деп белгилеген болчу. Бирок депутаттар эртеси жаңы мыйзам долбоору менен шайлоонун убактысын чындырып коюшту. Ал эми 4 октябрдагы шайлоого катышуу үчүн 8 июлга карата БШКга 42 партия кайрылган болчу. Аягында 16 партияга шайлоого катышкан. Кайталанган шайлоого катышпай турган партиялар:
Кыргыз Республикасынын Агрардык партиясы, Адам демократ, Ак калпак, Ар намыс, Бийлик элге, Бирик, Демократ, Биримдик, Жаратман эл, Замандаш, Кут, Кыргызстан, Кыргызстандын патриоттору, Мекеним Кыргызстан, Мекенчил, Кыргызстандын Элдик демократиялык партиясы, Элдик көзөмөл, Кыргызстандын коммунисттер партиясы, Эмгек партиясы, Бирбол, Кыргызстандын жумушчу партиясы, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы, Тартип порядок, Улуу Кыргызстан, Таза коом, Чоң Казак. Ошондой эле 4 октябрдагы шайлоого катышпаган, бирок алдыдагы шайлоого катыша турганын билдирген партиялар бар. Алар Билим Илим Ордосу, Улут Ордо, Элдик кеңеш, Патриот партиясы, Кыргызстандын прогрессивдүү жаштар партиясы, Адилеттүү Кыргызстан, Өнүгүү Кыргызстан, Акшумкар, Улутман республикалык партиясы. Багыттар шамалда бат өзгөрөт. Бүгін сіз Сооронбай Шарипович Кыргызстанда Манас атанын ордуна Манассыз. Айтып кеттің келет, урматтуу Садыр Наргожоевич, сиз Ысыкөлдүн кичи мекенибиз Ысыкөл. Сиз ошол көлдүк болгондон кийин ошо Жусуп Абдрахмановдон таалымганыңыз. Сиз коркуп турган эчтеке жок. Сиз алга кете бериңиз.